Alloh taolo maqtovur. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom salavotlar bo'lsin. Bugun Alloh taolaning tavfiqi bilan, ne'mati bilan savos boshlaymiz. Bugun qila turgan savos 16-hadis. Bu hadis Abu Hurayradan rivoyat qiladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam awsini. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bir adam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelib, "O Allohning elchisi, ma nasihat qilingizchi" deydi. Taqtab aytganda, dunyo uchun oxiratga foydali nasihat qilingizchi deb so'raydi. Negizde payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadislarni qarab turgan bo'lgan bo'lsa, je payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi buyruq qaytarib o'zi so'ylaydi, jel bo'lsa sahobalar kelib so'raydi bir narsanchi. Bu hadisda sahobalardan biri kelib, "O Allohning elchisi, menga nasihat beringiz" deydi. Albatta, nasihat qanday nasihat? Dunyo uchun oxirat uchun foydali nasihat. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam la ta'dab achulanbag'in deb aytadi. Hadis Buxoriyda keladi. Ve mushul hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam emni uchun boya odamga achulanbag'in deb aytgan. Al odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelib nasihat beringiz desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam achulanbag'in deb javob berganda. Alimlar aytishadi, buning sebebi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odamlar kelib bir narsani so'raganda, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam al odamdan avvalin tanigan odamlardan bo'lgan deydi. Кейбір адамдар bir күнә кылган болса, ошол күнөдөн алыс бол деген. Мисалы, ширк кылган болгон болса, ширк кылган же моюнда мен тумар болгон болса, тумарды алып койгон деген. Же болсо туура эмес адамдар менен жүргөн болгон болсо, ошолор менен жүрбөгөн деген. Же болсо, ошол хадисте келгенде, ошол хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдын баягы ачулуу экенин билген дейт да алымдарчы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сен ачуланбагын деп айткан дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адамдын авал билсе, ошого жараша жооп бере турган болгон да. Эми ушул хадисте бизге кыска хадис болгон менен өтө чоң нерсени алып келген да. Аллах таала мына ушул сахабадан разы болгон болсун. Бирок ушул эле хадисте теке жоктой эле көрүнөт. Бирок бунун ичинде терең маселелер жатат да. Адам баласы үчүн өтө көп эшти жаба турган маселелер жатат да. Себеби урматтуу туугандар, адамдын табиятынан адам ачууланат. Бул адам табиятынан ачууланбаган адам жок болсо керек да. Негизи адам баласынын табиятынан адам ачууланат. Ошон үчүн Шейх Ислам рахимахулла ал-гадабу табиату фил инсан, бул ачуулануу бул адамда табигый нерсе дейт да. Фаин кана лиллах кана махмудан. Эгер ал ачуулануу Аллах үчүн болгон болсо, ал ачуулануу жакшы деген да. Ал мактала турган жакшы ачуулануу деген да. Ва ин кана ли нафси кана мазмуман. Эгер ал ачуулануу өзүнүн нафсысы үчүн боло турган болгон болсо, албетте анда бул жаман көрүлгөн ачуулануулардан деп айткан да. Эми алымдар айтат, ушул хадисте бизге көп маселе алып келет. Эмне маселе бар? Десе, Шейх Абдуразак айтат, хафизахулла, өзү негизи ачуулануу адамдын баласынын жашоосунда көп боло бербейт дейт. Ачуулануу бир секунд же болсо минут болот дейт. Жашып кетсе 1-2 минут болот дейт. Бирок ошонун ичинде дейт, адам баласы дүйнө жана ахиретине чоң бир жамандык алып келиши толук мүмкүн дейт да. Дүйнөсүнө. Мисалы, адам ачууланганда ошол 1-2 секунд, 5-6 секундта же 30 секундта болобу, 1 минуттун ичинде болобу, ачууланганда өзүнүн кармын албай, ошол ачуунун себебинен бир адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн. Бир адамды сөөп коюшу мүмкүн, бир адамды уруп коюшу мүмкүн. Жалпы бир достор же жамаат же улут ошол себептен бөлүнүп ажырымга душар болушу мүмкүн да. Же болсо ошол ачууланган себептен болбогон бир кыска убакытта бир үй бүлөнүн талканы чыгышы мүмкүн да. Жашнакай жашап аткан 3 баланын ата-энеси, 5 баланын ата-энеси, 7 баланын ата-энеси бир ушул болбогон 10 жыл бою бирге жашнакай жашап келаткан, ортосунан эч бир уруш дегенди уккан эмеспиз деген, билбейбиз деген үй бүлөлөр болбогон секундада ушундай бир жаман абалга түшүшү мүмкүн. Кыргызстанда болгон жокпу? Болду. Атып койгон учурлар болду.
өлтүрүп койгон учурлар болду, балталап койгон учурлар болуп атат. Мунун баары эмне? Болбосо ошол семьядан, үй бүлөдөн суралганда биз мындайды булардан уккан эмеспиз дейт. Жада калса кээ бир алдымдар мисал келтирет. Бир киши ачууланганда аялын бетке буруп, жагын сындырып, ошо менен кошо талак берген экен да. Күйөөсү айтыптыр, ушул нерсе дейт, ушул нерсе бир 30 секундага жетпеген убакыт ичинде болду дейт да. Анын келинчегинин тишин сындыруусу жана талак берүүсү. Эртеси күнү дейт, келинчек экөө больницада жүрөт дейт, стоматологдо. Дишин дарылатайын деп. Түштөн кийин муфтиятта жүрөт дейт да. Талабыбыз эмне болду депчи. Түшүнүңөр маселени? Эртең менен түшкө чейин стоматологияда жүрөт дейт. Тишин салдырабыз деп. Түштөн кийин муфтиятта жүрөт дейт да. Ким бизге ылайыктуу? Бир жага турган фатва берип коет деп, өздөрүнө жагымдуу фатва изеп берет дейт. Мына. Шайтан өзү негизи илим элер айткандай, адамдын айланасында 24 саат жанында жүрөт. 24 саат ушул адамды Аллах Тааланын ачуусун келтире турган, пайгамбарыбыз сүннөтүнөн чыгара турган жана дүйнөсүндө чоң залакка келтире турган бир иштерди, сөздөрдү, амалдарды кылдырып коюш үчүн. Бирок илимдер айтат, бул адам ачууланганда бул шайтандын эң чоң моменти дейт да. Рамазан бул ибадаттын сезону деп коебуз го. Ибадат кылып турган ай, Аллахтын рахматы жет. Же болбосо күзүндө бул дыйкандардын сезону деп коебуз. Бул адам ачууланганда шайтандын иштей турган сезону момент экен да. Ушул убакта шайтан колдонуп калса колдонду, колдонбосо ушундай ишке алып барыш үчүн далай ал менет кылыш керек экен да. Себеби адам баласы ачууланганда ачууга кабылганда адамдын башкаруу системасы бар го, ошол толук башкаруу иштей калат экен да. Ошон үчүн ошол жерден шайтан ошол моментти карманат дагы, бирөө урушуп атабы? Кармайт. Аны сөктүртөт, аны урдуртуп коюшу мүмкүн, аны өлтүрүп коюшу мүмкүн. Аялы менен ортосунда маселе башталдыбы? Аялына келип шыгырайт. Сен кем каласыңбы? Сен да өзүңдүн талабыңды тараш. Сен унчукпай жүрө бербе, минут көрсөң төбөгө чыгып алат деп. Кайта күйөөсүнө келет дагы, "Эй, аялың эмне дедат? Сени тоготуп бет го. Болбосо артыңан жүгүрүп сага тийди эле." Кыскасы сөз көп да. Ушинтип отуруп экөөнү уруштурат, мына. Шайтан ушул моментти колдонуп калыш керек. Колдонбосо баягы деңиздин үстүндө отурган шайтандардын башчысы, иблис отурган такка барып, анын сыйпалоосуна, жакшы сөзүнө, урматына жетпей калышы мүмкүн экен да. Мына ушундай моментти шайтан колдонот экен, колдон келишинче колдонот. Эми алымдар айтышат, ачуулануу эки түрлүү дедик. Адам баласы ачууланбаш керек, такыр ачуулануу мүмкүн эмес деп айтуу, албетте бул адамдын табиятына каршы келет да. Адам баласынан өзү ачуулануу бар. Бирок ачуулануу эки бөлүнөт экен. Шариатта макталган жана шариатта жек көрүлгөн, кайтарылган. Шариатта макталган ачуу бар. Бул динди бизге жеткирген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле ачууланган экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачууланганда бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө үчүн эмес, өзүнүн нафсы үчүн эмес, же бирөөнүн талабын талаш үчүн эмес, ким үчүн? Аллах үчүн болгон экен да. Мына ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ачуулануунун бардыгы, ачууланганын бардыгы бул макталган ачууланууга кирет экен. Себеби караңыздар, мисалы макталган ачуулар кандай болот десе, алымдар айтышат, дин үчүн болсо дейт. Шариатка каршы келген нерселер болгон болсо, ошондо ачууланган болсо, шариатта бул макталган дейт. Же бирөө намазды туура эмес окуп атса, же намазды келинчегиң, бала чакаң убактысынан кечиктирип аткан болгон болсо, ошол убакта "Эй, эмне кылып атасыңар? Намаздын убагы өтүп атат" деп ачууланган болгон болсоң, бул шариаттагы макталган экен. Же болбосо мечитти адамдар ыплас кылып булгап аткан болгон болсо, жана башка бир Рамазанда туура эмес иштерди кылып аткан болгон болсо, арам иштерди кылып аткан болгон болсо, ошондой учурда ачуулансаң, бул шариатта макталган экен да. Албетте ачууланганда баягы четтен чыгып кетип андай эмес.
адамда болот го табигый ачуулануу. Мына ошондой ачуулануу да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой ачууланган. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачууланган хадистерге келген, ошонун кээ бирлерин силерге мисал катары алып келейин. Максумия деген уру болгон арабтарда. Ошол уруда бир аял урулук кылып атат да. Урулук кылып алганда ошол урун адамдары ошол аялдын колун кестирбегенге аракет кылат. Кестирбей калалы депчи. Себеби ал уру шарапаттуу урулардын бири болгон да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мимбарга чыгып айтат да: "Лаванна Фатимата бинта Мухаммадин саракат ла ката'ту ядаха" дейт да. Урматтуу мусулмандар дейт. Бул Аллах Тааланын шариаты бул. Мурункучуларда ушундай болгон. Бир шарапаттуу урудан бирөө урулук кылса, ал жазага тартылбаган. Ал эми кедей кембагалдардын үй бүлөсүнөн бирөө бир тура эмес иш кылган болсо, ал жазага тартыла турганда бул жахилият доор эмес деген. Бул Аллах Тааланын шариаты, бул жерде бай менен кедей, күчтүү менен алсыз бардыгы тең деген. Ошон үчүн эгерде Мухаммадтын кызы, пайгамбардын Мухаммадтын кызы Фатима урулук кыла турган болгон болсо, мен колун кесмекмин деген да. Каралы. Ошол жерде пайгамбарыбыз минбарга чыгып ачууланып туруп айткан да. Ачууланып, бирөө ачууланганда баягы өзүнүн орду менен баягы ачууланганы билинип турган да. Хадис Бухари Муслимде келет. Жана ошондой эле хадистердин биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө киргенде мурункучуларда парда болгон, комнатаны бөлүп койгон, эң негизи парда болгон. Үйгө киргенде пардада сүрөт болгон да. Айша энебиз бир жактан алып келип ошо так койгон. Киргенде пардада сүрөттү көрүп пайгамбарыбыз ачууланган да. Ошондо ачууланып туруп айткан: "Эртең кыямат күнү эң чоң азап көрө тургандары мына ушундай сүрөттөрдү жасагандар, тарткандар" деген да. Айша энебиз ушул нерсени угуп, аны уккандан кийин ал нерсени жок кылган да. Бул да хадис Бухари Муслимде келген. Жана ошондой эле хадистердин биринде, жана биринчи хадиске окшош, Максумия урусунан бая аял урулук жасаганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астына аялдын колун кестирбеш үчүн ким ортомчу кылабыз? Ким ортомчу кылабыз? Пайгамбарыбыз кайсы сахабаны жакшы көрөт? Ошону ортомчу кылып кестирбей алып кылайлы дегенде, Усама ибн Зейдти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшы көрөт. Ошондуктан ошону ортогойлу барып айтсын дейт да. Анан Усама ибн Зейд радиаллаху анху эми сахабада пайгамбарыбыз келип Аллахтын элчиси ушундай маселе болуп калыптыр деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат да: "О Усама" дейт да. "Аташфа фи хадд мин худудилла" О Усама дейт. Сен ошондо Аллах Тааланын жазасына мындай шафаат кылайын деп атасың дейт да. Бул жерде шафаат кылуу мүмкүн эмес дейт да бирөөгө. Урулук кылдыбы? Тасталдыбы? Болду ал. Кездеш керек дейт да. Бул мүмкүн эмес деп ошондо дагы: "Я Усама, бул кылган ишиң туура эмес" деп пайгамбар ачууланат. Бул хадис Бухари Муслимде келет. Жана ошондой эле башка хадисте намаз окуп атканда бул Анас ибн Маликтен келет. Кээ бир сахабалар мурунку учурда билесиңер, мечиттер, намазканалар баягы чекелери камыштан болгон, үстү да камыштан, асты кумдан же топурак эле болгон да. Ана ошол намазда турганда булар кээбилер кыбла тарапты түкүргөн да. Пайгамбарыбыз намазга келгенде, намазканага же мечитке келгенде ошол кыбла тараптан адамдардын түкүрүгүн көрөт дагы пайгамбар ачууланат да. Ким түкүрдү дейт. Ким түкүрдү? Бул деген Аллахтын үйү эмеспи? Бул түкүрө турган жер эмес бул. Кимде ким намазда туруп түкүрө турган болгон болсо, кыбла тарапка түкүрбөсүн. Түкүргүсү келсе, сол жагына же сол жак бут жагына түкүрсүн деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям катуу ачууланат. Мына ушул жерден карайбыз. Бул хадис Бухариде келген, Муслимде келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ачууланган. Бирөөгө ачуусу эмне үчүн болгон? Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн болгонбу? Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн болгонбу жеке? Же дин үчүн болгонбу? Жок, дин үчүн болгон да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ачууланганы албетте биринчиден дин үчүн, Аллах үчүн болгон, Аллахтын ыраазылыгы үчүн болгон, экинчиден ал баягы өзүн жоготуп кое тургандай деңгээлде эмес, же бир туура эмес сөз сүйлөй тургандай, туура эмес иш кыла тургандай деңгээл эмес. Кадимки эле табигый ачуулануу бар го, дал ошондой болгон да. Көрсөңөрбү? Ачуулануу болгон. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ал эми экинчиси, ачуулануунун экинчи түрү баягы жемеленген жана жакшы эмес ачуулануу. Шариатта кайтарылган ачуулануу. Эми бул ачуулануу кандай болот десе, алар айтат, биринчиден бул дүйнө үчүн дейт да. Дүйнө үчүн. Өзүнүн шахваты үчүн, өзүнүн нафсысы үчүн, жана бирөөдөн өч алуу үчүн, жана ошондой эле үй бүлөгө үстөмдүк кылып, же келинчеңе үстөмдүк кылып, зулумдук
кылуу үчүн же зулумду көргөндө адам өч алуу үчүн, кыскасы же өзүңдүн кыйындыгыңды, текебелеңди көрсөтүү үчүн, кыскасы мына ушундай үчүн ачуулануу, бунун баары шариатта жемеленген, кайтарылган ачуулардан. Мисалы бизде бар го, кээ бир адамдар бар, чындыгында ачуулана турган жерден ачууланбайт дагы, ачууланбай турган жерден ачууланат да. Ушундай адамдар бар. Аллах Тааланын өзүнүн намазы каза болуп атат, орозосу каза болуп кетип атат, арам иштерди арактын үстүндө отурганда, жана башка арам нерселердин үстүндө турганда ачууланбайт. Жада калса өзүнүн келинчегин бирөө тойлордо өзгөчө, азыр баарыбыз билебиз, бул таң калыштын деле кереги жок. Тойлордо чакырып алып, колунан кармап алып, белине колун коюп алып бийлеп атса дагы ачууланбайт да. Өзүнүн келинчегин же кызы болушу мүмкүн, же апасы болушу мүмкүн, элдин арасында, журттун арасында баардык элдин көзүнчө бийлеп атса ачууланбайт да. Карагыла, бул даюс, бул ушунчалык эң төмөн деңгээлге жеткендик да. Себеби пайгамбарыбыз Абдулла ибн Омар риwayat кылган хадисте саласатун ла ядхулунал жанна дейт да, 3 түрлүү адам беш кирбейт деген да. Ад-даюс деген биринчиси. Биринчиси даюс, бул кызганбаган эркек деген да. Аялына туура эмес мамиле кылынып атса, бирөө сүйлөшүп атса, бирөө ал менен көңүл ачып атса, же бирөө ал менен кармашып атса, биякта карап туруп, столдо биякта келинчең бирөө менен бийлеп атат, сен биякта туруп алып, кофеден ичип атсаң, тамактан жеп атсаң, бул баягы курсагы той болсо адам дагы курсагы алек болуп атат дейт да. Бирөө көрсөчү. Биякта сен курсагың алек болуп атасың, биякта сен келинчең менен бирөө бийлеп атат. Көңүл ачып атат. Жүздөрүн карап жылмайып, шайтан ошол жерде ойноп атат. Сен бул жак биякта дагы деле кара курсактын айынан курсагыңды тоз алып отурасың биякта. Мына бул даюс, мына ушундай адамдар беш кирбейт деген. Экинчиси бай эркекке окшошкон аял деген да. Эркекке окшошкон аял. Сүйлөгөндө эркекке окшош сүйлөйт. Же болсо басканы турганы, же болсо кийген кийими шымдан алган. Азыр аялдарды кара, шымдануу азыр бизге бир бара-бара 100 жылдан салт болуп калышы мүмкүн да. Салт. 100 жылдан, 200 жылдан бирөөлөр биздин баланча мынакей апабыз деп, баягы биздин элечек кийген апабыздын аты Курманжан датка элечек кийген, мына исламга дал келет деп бизде баягы үлгү карманышат го. 2-3 кылымдан кийин мына баланча апабыз, 1 кылым, 2 кылым бұрын өткен апабыз мына кийимин карап койгула деп анын сүрөтүн чыгарышы мүмкүн да. Шым менен, гамаш менен турганын көрсөтүшү мүмкүн да. Мына кыргыздардын апалары, энелери мына ушундай болгон, ушулар эр жүрөк болгон, чыныгы эненин касиеттери ушундан көрөсүң деп көрсөтүшү мүмкүн да. Не дейсиң? Карагыла. Үчүнчү мудминул хамр. Үчүнчүсү аракты токтотпой дайыма арактын үстүндө жүргөн адам да. Арактын үстүнөн артынан кубалап алат го. Койдой, мына ошондой адамдар хадис адамдар беш кирбейт деген хадис Ахмад Насаи дейли, хадис Албани сах деген. Ошон урматтуу туугандар, ачуу келе турган жерден ачуу болгону бул шариаттагы туура эле нерсе экен. Ачуу келбей турган жерден ачуу келүү бул албетте шариатка келбейт. Ошон үчүн Имам Шафи айткан, ачуусу келтире турган нерсе асында болуп турганда ачууланбаган адам бул эшек сыяктуу деген да. Ал эми разы боло турган нерсе кылынып, бирок разы болбосо, ал шайтан деген да. Кээ бир адамдар бар, асында ачуулана турган нерсе болуп турса да ачууланбайт да. Сен аз жанагы асында дасторкондо арак турат. Аллах Таала лаанат кылган. Аракты дагы, аны сатканды дагы, аны ортомчу кылганды дагы, алып келген дагы, ташыганы дагы бүттүн лаанат кылган. Сен кантип ушул аракта отурасың? Мен намаз окуйм деп. Ушул дасторкондо кантип отурасың? Сен ал жерде досуң эмес, айланайын чоң атаң отурса дагы тирилип келип, ал жерден кетишиң керек да. Сен отура турган жер эмес. Сен мусулмансың, сен момунсуң, сен Аллах Тааланын кулусуң. Аллах Таала ошондой жерден кайтарган. Эртең ошол жерге азап келе турган болгон болсо, сен Аллахтан эмне жооп бересиң? Хадисте эмне дейт? Бир падыша чыгып, жарым жолдон аларга азап келип өлүп кетишти го ошондо. Ошондо бай арасында Айшене соодагер адамдар бар эле. Алар Меккени талкалайын деп бараткан жок эле. Аллахтын элчиси, алар да кошо өлүп кетеби, тигилерге азап келгенде, аларга да азап келип өлүп кетеби десе, ооба дейт. Алар да ошол бузуку адамдар менен жүргөндүгү үчүн алар да өлүп кетет дейт да. Бирок эртең кыямат күнү ниетине жараша тирилет дейт. Бирок дүйнөдө ошондой жаман адамдар менен жүргөндүгү үчүн ал өлө берет дейт.
Ошон үчүн жаман адамдар менен жүрдүңбү, кете бересиң, алар азап келсе. Азап келбесе, күнөөкөр боло бересиң. Албетте күнөө бул жамандыкка гана чакырат да. Адам ачууланып турган жерден ачуулануу бул жакшы нерсе экен. Эгер ачууланбаса, бул химар дейт, эшек сыяктуу дейт да. Эшекке сен ачуулана турган нерсе кыласыңбы, ачууланбай турган нерсе кыласыңбы, баары бир дагы. Түшүнбөйт да ал. Ал эми сен разы боло турган нерсени бирөө кылса, ишти амал сен разы болбосоң, разы болбогон адам дейт, бул шайтан дейт. Шайтан разы болбойт да. Аллах Таала жаратты, Аллах Таала неаматтарды берди, башкасын кылды, бирок разы болбойт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бирөө жарым разы боло турган нерсени сага жакшы амал кылса, жакшы сөз айтса, сен разы болушуң керек. Жазакалла хайран, баракалла фик деп. Сен разы боло турганда жакшы амал жасап атат ал. Сенин коркугандан эмес, Аллахтын разы болушун жасап атат. Ал эми сен астында ачуулана турган, ачууң келип турган иш болот, сен ачууланышың керек экен. Бирөө ачууланганда субханалла имам Шафии айтты эле деп өзүң жоготуп кой, ошол жерден турган иштерди кылып берип да башка бир маселеге чыгып кетип, андай эмес. Ачуулануу ла таадаб, ачууланбагын деди. Алымдар айтат, бул маселеде эки маселе бар дейт. Ачууланганга чейинки маселе, ачуулангандан кийин маселе дейт да. Пайгамбарыбыз ла таадаб деген ачууланганга чейинки маселеби, же ачуулангандан кийинки маселеби? Кандай деп ойлойсуңар? Алымдар айтат, экөө тең кирет дейт. Ачууланганга чейинки дагы маселе, жана ачуулангандан кийин дагы маселелер кирет дейт. Ачууланганга чейинки маселе эмне десе, сен биринчиден ачуулангандан алыс болуш, өзүң карманышың керек. Баягы адам тренировка кылат го. Ошондо сен да ачууланганда мындай тренировка үйрөн дейт да. Ачууланганда сап өзүңдү басып кой. Ачууланып кетсең, өзүңдү басып кой. Ачууланганда мен өзүмдү кармана албайм, мен өзүмдү жоготуп коем дей берсең, сен ошого эмне шайтан сенин үндөйт дейт да. Сен билесиңби? Сен ачууланганда, сен ачууланма дейт, бирок ачуулансаң өзүңдү кармана албай каласың деп. Анан ушундай нерсе менен алып кетет да. Жада калса кээ бир адамдар келген дейт мурун. Эми биздин уру ушундай уру, ачууланса ачуусун баса албайт эми. Деп анан бир туура эмес иштер болуп калса эле, адамдар өлтүрүп уруп салат экен да. Неге мындай кылдыңар десе, эми билбейм, биздин уру ушундай, өзүмдү ачуусу келгенде кармана албай калат деп ушуну сыйлай берет экен да. Алымдар айтты, бул келеси болуп дейт да. Бул шылтоо эмес дейт. Сен өзүңдү, жок мен ачууланбайм, ачууланганда өзүмдү жакшынакай эле басып кое алам десең, ошол болот дейт. Сен мен ачууланганда өзүмдү кармана албайм десең, сен өзүң ошол нерсеге жол ачып атпайсың дейт да. Ошон үчүн мен өзүм негизи ачууланбайм. Бирок ачуулансам дагы өзүмдү башкара алам, бекеммен деп анан кичине катуу болуп бараткан болсо, өзүмдү карманып, тренировка кылып, ошентип берсең, бул деле тренировка дейт да. Кийинчерээк өзүңдү ачууңду мындай 100% башкарып каласың дейт да. Ачууң келип атса дагы билдирбей, сыр бербей, күлүп жайнап, ичиңде от кайнап атат, бирок сыртыңда нур менен кан аралашып турат да, мындай. Билинбей турат да. Өзү бул ачуулануу каяктан келет десе, алымдар айтат, бул ачуулануу бул шайтандын жүрөккө ырыткан чогу дейт да. Жүрөккө ырыткан чогу, мына ошол чоктон жүрөк, чок дегенде баягы кадимки чок эмес, баягы ачуусу да. Жүрөккө ырытканда жүрөк кан көп кайнайт дейт да. Ана ошол кан көп кайнайт, жүрөк катуу иштейт, ошонун себебинен келет дагы могу кан тамырлары бар го, шишит дейт. Шишип, ушакка келет да, анан бетке чыгат да, бет кызарып баштайт. Ошондо жүрөк, анан моюн кан тамырлар, анан жүзгө келет да, жүз кызарып, өзүнүн баягы жакшынакай келбетин жоготуп баштайт да. Мына ошол нерсе алып барат да. Анан ошонун артынан жаман сөз, жаман кыймыл аракет болбошу мүмкүн дейт да. Мына ошон үчүн ачуулануудан өтө эhtiyat болуш керек. Ошо болбогон убакта жаман иштер болушу мүмкүн. Ошон үчүн биринчиси эмне экен? Ачуулануудан алыс болуу. Экинчиси ачууланууга алып бара турган себептерден да алыс болуш керек экен да. Эгер сен бир жерге бир маселе болуп калды, бир жерде жыйналыш болуп атат. Ошол жыйналышта барсаң, сен билесиң, ошол жерде азыр сага тиешелүү сөздөр козголот. Сен ачууланасың дагы, туура эмес сөздөрдү сүйлөп, иштерди кылып алышың мүмкүнбү? Билесиң өзүң. Билесиң да эмал. Алдын ала сен өзүңдүн кыялыңды билесиң, мүнөзүңдү билесиң, ал жерге барганда кандай сөздөр, ал жерде сенин барганда сенин ушундай кээ бир адамдар бар, сени өзү сүйлөй берет, сенин атыңды айтпайт, бирок ошол сөздөрдүн баардыгы сени мындай башка уруп аткандай сөздөр сүйлөйт да. Ошону көтөрө албасың, өзүң билесиң да. Ошондой учурда ошол жерге барбаш керек мына.
Үйіңе келсең азыр, үйдө бир маселе болуп калды, келинчең сөзүн укпай койду. Жолдо келатып, телефондон кагышып калдыңар. Келинчең көрүп. Ал телефонду албай койду же срочный иш болду эле телефонду 10 жол чалдың албай койду. Же болбосо бирдекен кыл десең кылбай койду. Түптүз үйгө кирип барсаң, уруш болуп кетиши мүмкүн да. Ал дагы даяр, сен да даярсың да. Анда аны бетине чыгып турат, сенин де бетине чыгып турат да. А бирок шашпай, барып кичине домдун астындагы жана турниктерде кичине азынып, же тияк барып кичине бир арзан бир 100 сомго кофе ичип, бир досуңду чакырып алып, кара сууга келип, чайканада чай ичип, шашпай, бир гүлдү көтөрүп алып барып калсаң деле болот да. Маселе жеңил чечилет да. Ал дагы же ыйларын билбейт, же күлөрүн билбейт, сыр бербей, баардыгы ичинде калат да. Бирок жана антип талак болуп, бирөөнүн тишин сындырып, көзүн көгөртмөй жок да. Маселе жеңил бүтөт. Бул ошо жолдордун бирөөнөн да. Албетте ушундай кыл деп неметпейм, бирок ошо жолдордун бирөөнөн да. Бирок чем бирөөдү уруп, сабап, ачуу калтырып, эртең кайта өмүр бою өкүнүп жүргөндөн көрө ушундай иштерге койсоң, маселе жеңилчилет да. Ушундай экен, а? Эми болгонго чейин эки нерсе бар экен, а? Эмне экен? Ачуулануудан алыс болуу, экинчиси ачууга алып бара турган себептерден алыс болуу, а? Эми ачуулангандан кийин эмне кылыш керек десе, Сулайман ибн Сурат деген сахаба риwayat кылган хадисте айтат, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында отурганыбызда эки адам бири-бири менен урушуп калды дейт. Ошондо бирөөнүн тамырлары шешип, жүзөрү кызарып, ушундай сөздөр чыгып атат дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мындай деп айтты: "Мен ушундай бир сөздү билемин, эгер ошол сөздү айтса эле, ушул нерсе кетмек" деп айтты да. Ачуусучу. Ал сөз Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтты. Мына ошон үчүн бул хадис Бухариде эле, ошон үчүн алымдар айтат, эң биринчи инсандын, мусулмандын ачуусу келгенде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айта турган болсо, Аллахтан пана сурап, Аллахым, Аллахтын ырайымынан куулган, ажыраган шайтандын жамандыгынан коргоо пана сураймын деп атат да. Албетте сенин дуаңды Аллах Таала угуп турат. Сен Аллахка дуа кылып атасың. Аллах Таала иншалла шайтандын азабынан сактайт да. Сен адам ачууланганда жаман иштер, жаман сөздөр болуп кетиши мүмкүн. Ал сөздөр сенин дүйнөңө жана ахиретиңе зыян берген сөздөр болушу мүмкүн. Жада калса кээ бирлер ушунча ачуулангандан Аллах Таалага сөз тийгизип коюшу мүмкүн. Аллах Тааланы жамандап коюшу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон куфр сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Ислам динине болгон, мен ислам диним мындай тигиндей деп, же болбосо бул дин маселеси да. Дүйнө маселесинде дагы бирөөдү уруп койсо, ал сотко берсе, ошон үчүн акча төлөйт же отуруп чыгат. Бирөөдү ачуу менен өлтүрүп койсо, ал түрмөдө кетет. Мына көрдүңөр, мен айтыштын ажы, бир жаш бала жигит бир адамды өлтүрүп, анын артын ажасында түрмөгө отуруп, анан нар жагы эмне өлүм менен аяктады. Тура отура эмеспи? Ошондой да сен бир ишти кыласың, ошол иш сенин акыркы өлүмүңө толук себеп болушу мүмкүн да. Экинчиси биринчиси Ауз биллахи минаш шайтанир ражим деп айтат. Экинчиси Абу Зар аль-Гифар радиаллаху анху хадисте айтат: "Иза гадиба ахадукум ва хуа каймун фалияджис." Эгер силердин бирөөңөр турган абалда ачууланып отура болгон болсо, анда ал дароо отурсун дейт. Отуруп калсын дейт. Эгер турган болсо отурсун, ал эми анда дагы кетпесе, анда эмне? Ал жатып калсын дейт. Жатып алса, алхамдулилла, ал ачуулануу дагы басылат экен. Эгер туруп турган болгон болсо, отуруп алган болсо, ачуу кичине базылат. Себеби кайнап турган канды ал басылат. А отурса да кетпесе, анда жатып алсын дейт да. Хадис Абу Даудта келген хадис сахих. А башка Жадди Атия деген сахаба риwayat хадисте бул үчүнчүсү. Биринчиси эмне экен? Ауз биллахи минаш шайтанир ражим деп айтасыңар. Экинчиси турсаңар, туруп ачылып аткан болгон болсо отуруп калыш керек. Отуруп алып көбүнчө ачыламайт, а? Көбүнчө туруп алып ачылат да. Ошондо отуруп калыш керек. Отурган абалда ачыланса, анда да кетпесе, анда жатып алыш керек экен. Үчүнчүсү Ан Жадди Атия деген сахаба риwayat хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иннал гадаба минаш шайтан." Бул ачуулануу шайтандан дейт. Ва инна шайтана хулиқа минан нар. Себеби шайтан оттон жаралган дейт да. Ва иннама тутфау нара билма.
Ошон үчүн бул от суу менен өчүрүлөт дейт да. Ошондуктан силерге фаиза гадиба ахаду фалятавадда. Ошондуктан силердин бирөөңөр ачуланса, дараталсын дейт да. Себеби бул шайтандан болгон, шайтан оттон жаралган. Дараталса, баягы кайнаган кан салкындайт да. Хадис Абу Даудда келет, хадисте Шуайб Хасан деген хадистин сынадында маселе бар. Бул 3-чү, 4-чү. 4-чү абалы, 3-чү хадис, 4-чү абалы. 5-чиси Абдулла Аббастан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза гадиба ахадукум фалияскут." Эгер силердин бирөөңөр ачуланса, анда ал он чыкпасын дейт. Он чыкпасын. Он чыкпа. Карагыла, бул жакшы экен. Эгер сен бирөөңө урушуп атсаң, он чыкпай калсаң, маселе 80-90% токтолду да. А сен кечирим сурап жүрсөң, 100% токтойт да. Бир кечирим сурабасаң дагы, он чыкпай, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айт. Отуруп кал, даратал да бар. Бул канчасы болду? 5-чи жолу, 6-чысы бул салафтардан келген экен. Алгач өткөн солих адамдардан. Ошону бир айткан экен. Гадаби инда нали деген экен. Мени ачуланым бул бут кийимден бүтөт деген экен да. Иза гадипту хараш деген экен да. Эгер мен ачулансам, бут кийимди кийип чыгып кетем деген экен да. Ачуум менен ошол эштин оозунда босогосунда бут кийим менен бүтөт деген экен да. Үйдө келинчеги менен, үй бүлөсү менен ачуланып калса, жай чыгып барып бут кийим кийет дагы эшикке чыгып кетет. Маселе чечилди да болду. 1 сааттан келесиң, 2 сааттан келесиң. Бир нар жагында сөз кылбай эле кой. Сен ачууну базып ойлоңосуң. А шайтан жакшылыкка алып барбайт. Ошон үчүн мынакей эң жакшысы. Аузу билла айтасыңар. Анан кийин эгер туруп турсаң, отуруп каласың үйдө. Отуруп турсаң, таза кетпесе жатып аласың. Андан кийин не? Дарат аласың. Анан 5-чиси он чыкпай, бул он чыкпай коюу. Мисалы аялдар көбүнчө бай эркекти менен келишпей калганда ошо сүйлөбөй койсо эле кутулат да негизичи. Куранды барып ачып отуруп алса, бүт маселе чечилди да. Куранды кой дагы экөөбүз кел. Улантабыз дей албайт күйөөсү туурабы? Же күйөөсү да Куранды ачып отуруп алган болсо, аял келип Куранды кой. Базы экөөбүз улантыш керек деп айта албайт. Туурабы? Маселе чечилди деген сөз да. Бирок ага шайтан андайга жол бербейт да. Сен деген эркексиң дейт. Эркекке. Аялга сен деген келечекте үйдү башкарып турган адамсың. Сен деген мындай жерден сыр бербешиң керек дейт да. Сен уже үйдө ала турган, бийликти ала турган учуруң келди деп көрүшүң керек ачы. Ана шайтан эмне гана айтпайт. А 5-чиси эшикке чыгып кеткенсиң да. Мына маселе чечилди. Бул урматтуу туугандар Аллах бир неге нематы да. Бу ачуу келгенде ачуудан саламатта чыгып кетишиң сенин эч кандай дүйнө ахиретиңе зыян болбой Аллах нематы. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда мындай деп айтат. Али-Имран сүрөсүнүн 134-аятында Аллах Таала ушул 3 түрлүү адамды жакшы көрөт дейт. Сүйөт дейт. Биринчиси аллазина юнфикуна фис-сарраи ва-дарра дейт да. Тарчылыкта дагы жана кеңчиликте да Аллах жолуна нафака кылып садака зекетин бергендер дейт да. Аллах жолуна садака кылгандар дейт. Экинчиси вал казиминал гайза дейт. Ачуусу келгенде ачуусун баскандар дейт. Карагыла. Ачуусу келгенде ал үй бүлөсү менен болобу, башка мусулмандар менен болобу, жана башка адамдар болобу, Аллах үчүн ачуусун баскандар. Үчүнчүсү вал афина анин нас дейт да. Өзү бир адам өзүнө зулумдук кылганда ошол адамга да зулумдук кылган күч жетет, бирок ошого барбай Аллах үчүн кечире берген адамдарды, мына ушул 3 түрлүү адамды Аллах Таала сүйөткөн да. Аллаху юхиббул мухсин. Аллах Таала мына ушундай жакшылыктарды жасаган адамдарды сүйөт дейт да. Аллах биргара Али-Имран сүрөсүндө. Ушу менен чектелбей кеткен. Муаз ибн Анас радhiyallahu anh риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, кимде ким ачуусу келгенде ошол ачуусун келтирген адамдан өчүн алууга толук укугу, толук мүмкүнчүлүк боло тура, күчү жете тура, бул Аллах үчүн ошол ачуусун баса турган болгон болсо, Аллах Таала эртең кыямат күнү ал адамды жалпы кыямат күндөгү адамдардын астына дейт, чакырып туруп, бейиште кургуздан каалаган танда деп тандоо берет экен дагычы. Карагыла. Абу Даудда, Тирмизиде келет хадис Хасан. Ушундай ачуусу келгенде, ошол ачуусун келтирген адамдан өчүн алууга толук күчү жетип туруп, Аллах үчүн албастан, Аллах үчүн ага зыян бербестен,
Алла үчүн өзүнүн ачуусун баса турган болсо, Аллах Таала кыямат күнү ал адамды ошончо миллиард деген адамдардын астында чакырып туруп, ушу бейиштен кургуздун тандаганыңды ал деп тандоо берет экен да. Тандалат экен да. Аллаху акбар. Мына сен ошондой учурда ачууңду бастыңбы, Аллах үчүн Аллах Таала сага сыйлык берет экен да. Дүйнөдө Аллах сүйгөн кулдарынансың, эртең кыямат күнү Аллах Таала сен жакшы көргөн нерсени сага берет экен да, белек. Аллах акбар. Аллах немат эмес, урматтуу туугандар. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул ачуу бул жаман нерсе. Ошон үчүн Абу Хурайра хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Лайса шадиду бис-сура", бул эң күчтүү адам, бул адамдарды жыккан, басып алган адам эмес дейт. Эң күчтүү адам өзүнүн ачуусу келгенде иннама шадид аллади ямлику нафса индал гадаб дейт да. Ачуусу келгенде ошо ачуусун баскан дейт. Баскан, ачуусун жеңген адам дейт. Мына ушул адам эң күчтүү адам экен. Сиз билесиңер, адам баласы алсыз. Алымдар айтат, эң күчтүү адам бул адам өзүнүн ачуусу келгенде ачуусун баскан, жана шахват келгенде шахватын баскан адам бул эң күчтүү адам дейт. Өзү ушул адамдын ачуусу келгенде жана шахват келгенде ме жакшы иштей алат экен да. Ошон үчүн канча деген адамдар ачуусу келгенде бир адамды өлтүрүп коюп түрмөгө түшүп, түрмөдөн ары өлүмгө кетет. Кээ бир адамдар шахват келгенде шахватын баса албай, зина кылат да, бирөөдү зортойт да, ошонун артынан түрмөгө түшүп, ошонун артынан өлүмгө кетет. Мына. Ошон үчүн башка хадисте пайгамбар айтат: "Кимде ким эки нерсеге мага кепилдик бере турган болгон болсо" дейт. Ушу эки нерсени бекем кармаймын, ушуга ээлик кыламын, сактайм деп кепилдик берсе, мен ага бейишти кепилдик кылам деген. Эмне ал? Мүчөсү менен эки жактын ортосунда тил деген да. Карагыла, айланып келип ушул нерсе. Шахваты менен ачуусу. Көрөбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул ачуу аз гана убакыт болот. Жада калса секундта болушу мүмкүн. Бирок ошол секундтан ичинде сен адам өлтүрүп коюшуң мүмкүн. Аялыңды талак берип коюп, келесо бир молдоке чыгып, ушул болот деп койсо деген сөздү армандап калышың мүмкүн да. Ошону издеп калышың мүмкүн бул аламданчы. Же болсо бирөөдү зортап коюп, түрмөгө түшүп, түрмөдөн зордукту көрүп, кордукту көрүп, анан аягы эмне? Өлүм менен аяктап, ахиретиң дагы талканып чыгышы мүмкүн да. Аллах насында. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушул ачуудан өтө этеп турушат. Мына сахаба. Ошол сахабанын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, ошол бир сөздү сурашы, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ла тагдап, ачууланбагын деп айтышы, бул динди толуктоодон болгон да. Аллах акбар. Ошол сахаба Аллах Таала бийик бейиштин төрүнөн орун берген болсун. Мына ушул сахабанын хадиси себептен мына ушундай маселелер алып отурабыз да. Себеби ислам дини жаман адеп аклактардан, мүнөздөрдү кайтарат да. Мына адам ачууланганда ошол жаман сөздөр, жаман адеп аклактар, кылмыштар, жаман иштерин бүт ушу ачууланганда болот экен да. Ошон үчүн адамдын жашоосунда көп кездешкендиктен бул ачуулануу ушул жерге алып келген да. Ушул ачууланганда адам туура эмес иштерди, дүйнө ахиресин талканып чыгара турган туура эмес иштерди кылып албасын, ушул хадиске амал кылсын деген да. Мурунку өткөн алымдар бирөөдү кайтарганда мынтип кайтарчу экен да. Таң каласында мынтип кайтарчу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баланча деп хадис айткан деп эмес, ушундай айтабыз го. Ал мынча экен. Сен адам бир туура эмес бир ишти көрсө, Куран менен Суннага каршы ишти көрсө, сен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир баланча хадиси бар, ошону угуй элек турбайсыңбы? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мындай деп айткан деп ал тууралуу жакшы ойдо болгон экен да. Бул пайгамбарыбыздын баланча хадисин билбейт, эгер билгенде бул ишти бул кылбайт эле деген максатта айтчу экен да. Азыр биз кайталап айтсаң дагы, укканбы, укпаган кайталап айтсаң деле бизде илим бар, бир амал жок да. Ал учурда илим аз болгон, амал көп болгон. Уккан нерсени амалга турган болгон да. Себеби ал учурда интернет жок, жана башка нерсе жок. Хадистер ар кимге жеткен хадисине амал кылган да. Жеткен Куранга баарына эле жеткен, бирок хадис кимге жеткен болгон болсо, ошого канчалык деңгээлде жеткен болсо, ошого амал кылмайынча алар баракаллаху фикум.